Assalamu alaikum урматтуу президент, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич. Бул акыркы шайлоо мыйзамын ким жазган, а? Менин оюмча ушу мына акыркы жолу 7-чи чакырылыштын депутаттары жазган окшойт ошо. Кайра өзүбүз эле келели деп, а? Бул 1000 агитатор жалдоого мүмкүн деп коюптур. Азыр агитатор минимум 20 000 сомсуз иштебейт. Значит 20 миллиону бар гана кишилер келет экен да, ушундайбы? Мен түшүнүгүмдө ошондой болуп калды. Эми азыркы байлардын баары жакшы эмес айланайын. Азыркы байлардын баардыгы эле жакшы эмес, даже коррупционер эмеси деле. Мен пешене терим менен байдым деген бай, азыркы күндүн байы. Ал эч курдесе жумушчуларды эксплуатация кылып, положенный зарплатасын бербей жүрүп анан байган байларда. Эгерде жумушчунун чында иштеген зарплатасын берсе, мына 30 жылда тим эле жомоктогудай байып кете албайт. Налогдорду нормально төлөгөн болсо. Даже пешене терим менен бай болдум деген бай дагы бүгүнкү күнү порядочный бай эмес. Албетте байлар келиш керек, акылдуу, эмгекчил. Бирок порядочный байлар келиш керек. Азыркы байларыңыз непорядочный байлар бардык эле. Бул жагын билиш керек. Экинчи, административный ресурс колдонулбаганы абдан жакшы. Бирок ушундай чыгарып коюптур, мына мугалим, врачтар жаныңа тургандан коркушат. Аларга кол койдуруп алыптыр, даже университеттин мугалимдерин кол койдуруп алыптыр. Эч кандай агитация кылбайсың, не то что агитация кылбайсың. Ошол талапкерлердин жолугушуусуна барбайсың дептир аларды. Түшүнүп атасыздарбы? Олар келбесе, шетеки врач, мугалим, госслужащийлардын бардыгы коомдун алдыңкы бөлүгү деп аталат. Ошолор талапкерлердин программаларын укпаса, коомдук мненияны ким жаратат? Жалкоо кыргызга онон сайын кудай берди. Мугалим, врач, ушу госслужащий, алдыңкы бөлүк ошондой жолугушууларга келбесе ким келет? Базарда отурган базарчылар келеби? Жер казып аткан дыйкан келеби? Азыр мына ошондой жолугушуулар Бишкекте деле эл келбей атыптыр. Ошто деле келбей атат. Мына мен катышып, мен аябай сыйлайт эл. Мага деле кыйрат келип аткан жок. Көрдүңүздөрбү? Демек, бул не деген түшүнбөйм мен. Университеттин мугалимдер, ректорлор түшүнбөйбү? Ладно, колдобосун, ладно, ачык айтпасын, бирок талапкерлердин жолугушуусуна алар келбей ким келет? Мен отстригаю. Бул шайлоо чөтөн не то. Жакшы эмес шайлоо болгудай болуп атат. Балким не состоится деп калышы мүмкүн. Элдер келбей коюшу мүмкүн. Шетеки мына биздин 300 000ден ошо 300 000дерибизде бекер кетип калган атат да. Макул жеңилсек деле мейли, мамлекетибизге кошумча. Бирок шайлоо не состоялся болуп калса эмне болот? Ал эми ана байлардын бардыгын алыш керек бул эмеден. Шайлоо гонкасынан алыш керек аларды. Алып онон көрө бирден ана атысталы райондорду бергиле. Жолсо бир шаарларды бергиле, ошолорду өндүрсүн мына бекер эле чачып аткан акчасына.